Бул жакта бала бакчанын имараты курулуп жатат. Ал жергиликтүү жигердүү айымдын жардамы менен ишке ашууда. Кыргызстанда андай айымдар аз эмес. Биз өз үйүн бала бакчага берген жана ошондой эле тазалык ишканасын ачкан айымдар тууралуу айтып беребиз. Биздин максат ошол айылыбыздын тазалыгы. Арыз муңун айтканга, мынтип көңүл ачканга аябай сонун жай болуп туруп аябай кубанып атабыз. Куршапка барып келдик. Сен аялыңа коркосун дегендей сөздөр болот. Бул жакта сүрөттөрдү байкап көрсөм дагы мындай эркек кишини дагы үй оокаттарына бир аз аралаштырып, ошентип чагылдырып тарткан экенсиз да, Үй бүлөдө кандай отуруш керек, кандай жашаш керек. Бул борбор тойкана эмес. Бул айымдар фитнес менен машыга турчу жай. Эгер кыз келин апалардын көңүлү шай болсо, анда машыгуу бийге айланып кетет. Bir, iki, üç, dört, beş. Arka. Bir. Фитнес борбор Аминахан Калыкованын демилгеси менен ачылган. 73 жаштагы байбиче Куршап айылындагы айымдарды сергек жашоого үндөп келет. Фитнес борборго жаш келиндерден тартып, улгайган айымдарга чейин байма-бай каттап турушат. Жашы өткөн аялдарга ден соолугу үчүн бул фитнес кылып сөз болуш керек. Көп жылдан бери идеяды ишке ашыра албай келаткан болчумун. Бизге керек экен жаш өткөн мезгилде мындай кыймылдап туруп аракет болуп турса, ооруган жерлер басылып, буттарыбыз ооруган учурда ушундай неме кылып турса, тренировка кылып турса, буттарыбызга жакшы деп ойлоп сүйүнүп отурабыз. Аялдар үчүн бул жерде кичине сүйлөшүп, арыз муңун айтканга, мынтип көңүл ачканга аябай сонун жай болуп туруп аябай кубанып атабыз биз. Дорожка, аябай немеңди дыханияны ачып, көңүлүн ачып, өзүн жеңил сезип. Каарманыбыз 13 жылдан бери Куршап айылдык ден соолук комитетинде эмгектенет. Фитнес залды ачуу үчүн атайын долбоор жазып, 1 миллион сом грант утуп алган. Аминахан апага Куршап айыл өкмөтү кол сунуп, маданият үйүнүн бир бөлмөсүн бөлүп берген. Анын ичин жасалгалап бүтө элекмин дейт Аминахан Калыкова. 11-12 түр тренажер. 12 түрүн алдык. Эми дагы кичине кемчилдиктери бар. Ошолорду неме кылабыз? Мына жака күзгү орнотот. Күзгүсү калды. Анан мен өзү гүлгө жакынмын, аябай элечи. Жаздын күнү эшиктердин алды полный тротуарлар эле калат. Баскан жолдорубуз калгандарына полный гүл эгилет. Аны да суарып, карап, сүйлөшүп, рахат алып. Аминахан Калыкова 30 жылдан ашуун медайым болуп эмгектенген. Уул кыздары бөлүнүп кеткенден кийин бүт өмүрүн коомдук иштерге арнаган. Мына заслуженный ден соолук немени эмгек сиңирген немеси. Бул отличное здравоохранение. Мынаны жакында ошол мына үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча комитет түзгөнбүз да. Ошондо милициялар менен, коомчулук менен бирге иштеп жардам көмөк көрсөткөндүгү үчүн мына неме декабрда вручение болду мына. Клеткаларды жаңылап
Аминахан айым 4 жолу жергиликтүү кеңештин депутаты болууга дагы жетишкен. Учурда Куршап айылдык аялдар кеңешинин төрайымы катары үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча иш алып барат. Ушу жигердүү жарандардан көп нерсени долбоордон көп нерсени үйрөндүк да, бизге ушу окутууларды өткөрдү. Ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууда кандай иштерди алып барыш керек, аларга кандай жардам көрсөтүш керек, укуктук жардамдагы, социалдык жардамдагы, психологический жардамдагы. Ноокат районундагы Караташ айылында буга чейин таштанды таштоочу жай болгон эмес. Тургундар таштандыны туш тарапка ыргытып келишкен. Кеңешке депутат болуп келгенин максатым Акыры айылдын жигердүү айымдары маселени колго алышкан. Алардын бири Бактыгүл Мурзалиева Караташ айылында тазалык ишканасын ачууга чоң салымын кошкон. Тоо жакын бизге. Тооларга таштап атканда бизде ошол жамгыр менен кошо түшкөн баягы таштандынын таза суу каналыбызга агып аралашып, анын кесепеттери оорулга алып келип атты да. Кийин жигердүү жарандар долбоору менен иштешип калгандан кийин биз уже жумушчу топторду түздүк, демилгелүү топторду түздүк, фокус группаларды өкмөтүбүз колдоду, жарандарыбыз колдоду. Тазалык ишканасын ачуу демилгесин айылдын активдүү жарандары кош колдоп, таштанды чогулткан атайын унааны өз колдору менен курап алышкан. Башында бул билесиздер да, баягы маршрутка сыяктуу адам ташыган эле узун эле спринтер болгон башында. Мен ушул баш жагын кыркып алып, анан астыны газ ээлегичтин рамасына токугам. Бул жерге кран орноткомун, чтобы мына биздин мусор ящиктарды көтөрүп жүктөгөнгө. Атайын азыр эле көрдүңүздөр, бул көтөрүп, өзү тартып, төгүп, кайра бул жака коюп алат. Буга чейин таштандысын кайсы жакка жыярын билбеген тургундар эми бир топ ыңгайлуу болуп калганын айтышты. Нарактан эме жарга апарат элек. Жарым жок, караңгы мусор ташап атабыз. Таштанды кырганда бир ай ашып кетет эле да, бул толуп илекенде жык мусоркана болуп кетет эле. 2000дей түтүн булаган бул айылга 55 таштанды челеги коюлган. Таштанды чогулткан унаа аптасына 5 күн тынымсыз иштейт. Бир аптада 25 тоннадан ашуун таштанды чыгарылып турат. Айылды таштандыдан арылтуу Бактыгүл Мурзалиеванын жалгыз максаты эмес. Жергиликтүү депутат болуп шайланганы өз айылындагы четке жумуш издеп чыккан мигранттардын санын кыскартып, жумуш орундарын түзсөм деген ниети бар. Айтымында миграциядагы татаал турмуш анын башынан дагы өткөн. Тынчтык болсун, жашыктардын үстүнө жүргүлө болот. Не дейсиң? Шартка байланыштуу көп жылдар бою семейныйдагы мигрант болуп иштеп жүрдүк. Шартка байланыштуу Санкт-Петербургда 2 жыл жүрдүк, Москвада 2 жыл жүрдүк, ошентип бул жакта, ал жакта. Бактыгүл айым миграциядан кайтып келгени Кыргыз почтасына жумушка орношуп, аялдар кеңешине мүчө болуп, Айтор коомдук иштерден колу бошобойт. Жолдошум колдобосо ийгилик жарата алмак эмесмин дейт. Сен аялыңа коркосуң дегендей сөздөр болот. Эгерде корсоң, семьяны башкарбайсың да. Сиз эмне деп жооп бересиз? Ооба, мен корком деп коем, ошол туура болот. Анан чындыгында корккондо эмес, бул жашоо. Ар бир адам жашоо үчүн күрөшүш керек.
Бактыгүл Мурзалиева бош убактысында тикмечилик менен да алектенет. Келиндер балдарын таштап, алыска кетпеши үчүн айылдын ичинде тигүү цехин ачууну көздөп келет. Колунан келген чебер кыз келиндерибиз биздин азыр Бишкекте, Москвада ноокат центрлерде иштешип жатат. Изденишип, аларга дагы үй бүлө багуу керек, бала багуу керек дегендей. Анан биз ушу айыл өкмөтүбүздө болуп калса жакын болот, кирип чыгып балдарынын алдында дегендей. Бактыгүл айым кайрымдуулук фонддору менен дагы кызматташып, аз камсыз үй бүлөлөргө кол сунуп келет. Муктаж инсандарга жардам берүүдөгү мыкты эмгеги үчүн фонддун Кыргызстандагы төрайымы Караташ айылынын тургуну Мырзаилиева Бактыгүл Сатыбалдиевна сыйланат. Bir işimiz bol jumuşka çıksak, kalaç kiyip turup, sırtga çıkandan keyin туфли yazıp almashtırganmiz da. O'sha kalaçlar lay bolуп өтө жаман болуп кеткен. Бул Лолахон Нишонова өкмөттүн көзүн карап отура бербестен өзү жашаган айылдын көчөлөрүнө асфальт төшөттүрүүгө салым кошкон. Ал Нариман айылдык кеңешинин депутаты. Биринчи туурасы өзүм көчөмдөн баштадым. Айыл өкмөттөн 700 миң акча ажыраттырдым. Андан кийин эл өзү дагы 700 миң акча топтоп берди. Азыр эл түшүнүп калды да. Biz mına köçeni siz asfalt kılıp verince, biz mınanca hazır 5 köçeni arız var. Dolayıca mına köçeni kılıp verin. Bunda bayqasam bir da жылчык калтырбай толугу менен асфальт төшөп турсуңар да. Bunu mınандай kıldık. El bilen söylöşüp durup elden aylanayın deysin de el özü bir жақсы немеде 4 metrге баскандан keyin asfaltı keyinge saqtalып turuş üçün, dagı bir sapatı boluş üçün Moy 2 жолун деген nimani betondарды элдер өзлөрү асфальт бүттүм эртеси күнү улантып беришти да. Мына азыр 4 метр асфальт, азыр 6,5 метрге уланып калды да. Лолахон айымдын демилгеси менен Нариман айыл өкмөтүндө баш аягы 10дон ашуун жол асфальтталган. Эми болсо электр энергиясына кошулбай калган үйлөргө свет тарттыруу аракетин көрүүдө. Мен билишимче сиз бул жака трансформатор да орнотконго жардам бериптирсиз, Бул трансформатор менен ошондо азыр канча айыл свет менен камсыз болот? Бул трансформатор эң айыл үчүн керектүү неме экен. Азыр күндө свет эң эл үчүн көйгөй болуп атат да. Биз ошол 4 айыл, 5 айыл мектепти трансформатордон пайдаланчубуз да. Кышында өтө бар үй-бүлөлөр төкпешке жакылат, ошондо кайра өчөт, кайра акча топтойбуз, ошондо ушуну дагы бир кылсам болот экен деген ойда трансформатор мана бүтейин деп калып, Кудай кааласа бир 2 ай ишке түшөт. Азыр дагы 2 столба берсе, тап берсем, ошондо канча түтүн свет жетет? 120 түтүнгө жетет. 3 көчө. Азыр мына көчө, нары көчө калат, мына көчө, ундан кийинки дагы 2 көчө бар. Ошо 3 көчө, ошо полный маша трансформатордон пайдаланат. Сиз кандайсыз? Сиз кандайсыз? Салама, яна барып келдизби? Айтымында жол салдыруунун, трансформатор орнотуунун жол жобосун билип алды. Эми коңшу айылдарга дагы жардам берүүгө ниеттенүүдө. Нариман айылында буга чейин мамлекеттик бала бакча болгон эмес. Айыл тургундары чүрпөлөрүн коңшу айылдарга же болбосо жекеменчик бала бакчаларга берип келишкен. Лолахон Нишонова бул айылда мамлекеттик бала бакча курдуруу үстүндө иштеп жаткан маалы. Бул бала бакча 120 балага мөжөлөнгөн. Ошол жери азыр 50 сотик жер. Бул детсатты 20 жылдан бери ошол жердеги мурдагы депутаттар детсат салам, эмне кыласыз десе детсат салам деп өттү да. Биз болгондон кийин азыр мен досум бар, Нариман айылынын депутаттарынын төрайымы Артикова Хурулка. Экөөбүз ойлонуп туруп, кел жер бар. Ошол жерде бирөөсү сатып чек кылып, шуну дагы түгөтөбөсүң деп туруп экөөбүз аракет кылып туруп. Жумуш катуу жүрүп жаткан экен, качан бүтүп калалы деп ойлоп атасыңар? Кудай кааласа, компаниянын башчысы бизге вада берди. 24-жылдын, ушул жылдын декабрынга тапшырам деген вадасы бар. Жахангир кандайсыңдар? Чорчомайсыздар?
Udağım yaşı pürünü berip koyduslarga ya. Лолахон жергиликтүү депутат болуу менен катар аялдар кеңешинин төрайымы. Жол, бала бакчадан сырткары үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүп келет. Зордук зомбулукка кабылган айымдарга жардам берүү иретинде атайын китепче иштеп чыккан. Анын ичинде зордук зомбулуктун түрлөрүн сүрөттөп, айымдар кайсы жерден кандай жардам ала алышарындагы камтый кеткен. Bunu taratış öte kıyın boldu. Emni degende zorlu zomuruk körgen үй бүлөлөрдө кирип бериш öte kıyın da. Ошон үчүн соц кызметкерлерине жардамга чакырдым. Алар айылдагы женсветлер чакырдым. Алар ошо айылдагы үй бүлөлөрдө зорlu зомурuk көрген келиндерди, балдарды тактап списка кылып чыкты. Ошол списка боюнча кийин үймө жүрүштү булар. Соц кызматкери менен аялдар кеңешлери үймө жүрүп туруп, мына үйдө болса кошунасыга бериш керек да. Мына китапты окуйынчы, келин мына китап чыкып деп кайланасыга эки садака күтүрүп эле айыл таратылды. Бул китепченин үстүндө Лолахан айым 8 ай иштеген. 1000 данасын бастырып, тең жарымын кыргыз тилинде болсо, тең жарымын өзбек тилинде чыгарган. Bir bölüge mamleketlik mizam, bir bölüge İslam mizamdары, bir-бириге шайкеш келтирилген. Бул жакта сүрөттөрдү байкап көрсөм дагы мындай эркек кишини дагы үй оокаттарына бир аз аралаштырып, ошентип чагылдырып тарткан экенсиз да, бул эркек киши дагы аялга жардам берсин, бала бакышта, тамак кылышта, мына мисалы, мынерде бул жакта тамак кылып атат, аялы идиш аяк жууп аткан эркек киши жууп атат. Бул немеге да таасир этет да. Бул үй оокаттарында дагы айымдарга жардам керек деген маанини түшүндүрүп, баланы бирөөсүн аялда, бир эркек ошондагы, ошо бул маани көп да бунда. Сүрөт аркылуу дагы адамдардын аң сезиминде бир элес калсын деп тарткан экенсиз. Именно ошо атайын дизайнер алдык да, ошо китепти маанилүү чыгыш үчүн адамдар. Лолахон Нишонова, жергиликтүү депутат, аялдар кеңешинин төрайымы, жаштар борборунун, маданият үйүнүн директору. Көптөгөн ишти коомдук башталышта аткарат. Айлыгы жок жумушка жаштар келбейт экен. Аргасыз өзүм алып барам дейт. Бул Салимбү Жаңыбаева, мугалим, өмүрүн билим берүүгө арнаган. Эми болсо үйүндагы бала бакчага берип, чүрпөлөрдүн билим алуусуна шарт түзүүдө. Бул жер биздин жашаган үйүбүз болчу. Абышкам экөөбүз ушул үйдө жашаганбыз. Ушул үйдө эле биз 8 баланы чоңойттук, 7 кызды, 1 уулду чоңойттук. Ушул үйдөн биз азыр 6 кызды чыгардык. Мурун ушул бөлмөдө коноктосчу элеңиз же мурун? Үйүбүз конок үй эле. Калган бөлмөлөрүңөрчү? Жер кожоюнум экөөбүздүн бөлмөбүз болчу. Бул жер өзүңөр ушул жакта уктачысыңар, уктоочу бөлмөбүз эле. Азыр ушу наристелер ушу жерде. Демек ушу былтыр толугу менен үйүңөрдү бала бакчага ылайыктап жасап чыктырсыңар да, э? Бала бакчага багытына өзгөртүп, анан бала бакчага айландырдык. Бул жак биздин өзүбүздүн кухня болчу. Азыр болсо бул жакта эмне? Директордун кабинети. Кана, саламатсыңар балдар? Азаматсыңар? Кана, сабакты баштайлычы балдар? Назира? Акжар айылындагы мамлекеттик бала бакчага батпай калган чүрпөлөр арбын. Мындан улам Салимбү Жаңыбаева айылдагы бөбөктөр мектепке чейин тегиз билим алышсын деген максатта өзүнүн үйүн бала бакчага айландырган. 60 балага 60 матрас даярдадык. Пахтадан, синтетика эмес. Ошондо булардын баарын өзүңөр колуңар менен биз өз колубуз менен пахталарын салып, өз колубуз менен бүт кабып, тигип чыктык. Азыр синтепон модада го, андай колдонгон жоксуңарбы? Жок, биз балдардын ден соолугуна ушул пахта жакшы деп пахтадан жасадык. Канча киши тиктиңер анын баарын? 7-8 аял тиктик. Жардамга чакырдыңарбы? Ооба, жардамга чакырдык. Кимдер келишти? Ата-энелерби же? Жок. Кыздарым келди, тууган урук келди, кошуна колон келди.
Баарын өзүңүз каржыладыңызбы анан? Кроваттардын баардыгын өзүм жасаттым. Мугалимдин акчасына ушунча керекти жасатса болот деген. Эми кызым иштеп келген, күйөөмдүн машинасы болгон, күйөөмдүн машинасын саткан тыйын бар эле ошолорду жумшадык да. Россияда кызым 1 жыл иштеп келген, расходун жумшадым, анан өзүмдүн айлыктарымды, пенсиямдан ушуларды жумшадым. Салимбү апа мурун өзү колдонгон ашканасын дагы бала бакчага ылайыкташтырып жасап койгон. Негизи бул бала бакчаны ачып жатканда санэпидемстанциядан келип деле бул бир сыйра текшерди да. Ооба. Анан ушул ашканаңарды жараттыбы негизи бул ашкана жарайт. Ооба, ошо мына ашкананын полу мына меселе да, плита меселе. Кафеле меселе да, кафеле меселе. Жөлүнө цемент болчу да. Ушуну кафелдеш керек деди, анан кафелдедик. Анан кийин ысык суумуздак суу болуш керек деди. Биз аны орноттук. Өзү жашаган үйүн, колдонгон ашканасын бала бакчага айлантып салгандан кийин короосундагы чакан бөлмөгө көчүп кеткен. Бул жер болуп катты, Ырас жакын эме да. Эртең менен туруп эле жумушталып каласыз. Азыр мен балам менен элемин да, 6 жашар балам менен жашайм. Ошол 6-7 комнатага баткан буюмдун баардыгын ушу жерге алып кирдим. Ашыкчаларын кыздарга бердим. Анан өзүмө керектүү нерселерди эле алып калдым дагы, ушу жерде жашап атам азыр. Бала бакчага көзү өтүп кеткен жолдошунун атын коюп, мугалимдик кесипти аркалаган, кызын жетекчи кылып дайындаган. Балдар менен иштешкенде бат эле көнүп кеттиңизби же канча бир убакыттан кийин анан көндүңүзбү? Менде балдар менен иштөө боюнча кыйынчылык болбоду. Өзүм ушунчалык бала жандымын десем деле адашпайм. Себеби балдарды жакшы көрөм. Кесибимде ошон үчүн башталгыч класстардын мугалими болуп кесибимде ошондой тандаганмын. Менин билишимче бул бала бакчага коңшу айылдардан дагы балдардын ата-энелери алып келишет экен. Ошондой учурлар көппү? Негизи канча бала ушул четтеги айылдардан келишет? Коңшу айылыбыз Какыр айылынан бизге келген 3 бала келип баштаган. Андан кийин азыркы учурда бир 15ке жетип калды. 15ке жакын балдар келет Какыр айылынан. Андан аркы Кызыл Чарба айылынан дагы келишет. Бала бакчаны ачканда Акжар айылынын кыз келиндерин дагы жумуш менен камсыз кыла алдык дейт Салимбү айым. Учурда айылдын ичиндеги 17 келин бакчада туруктуу иштеп, айлык акы алып турушат. Бала бакчанын түйшүгү менен катар Салимбү айым Акжар айылындагы орто мектепте жумушун таштаган эмес. 42 жылдан бери башталгыч класстардын окуучуларын тарбиялап келет. Мен жаздым деген кайсы жак болуп калат? Учурчак. Мен жазып жатам деген. Мен жазып жатам. Азаматсың. Учурчакка да кимдер сүйлөп Буларды көрүп